Assalamu алейкум, дагы бир жолу урматтуу мекендештер. Биздин каналга катталып лайк басып кетиңиздер. Россияны сүйүп, Россияга ынтыгып жаткандарга да мына жер Одинцово дейлет. 1 километр нарыда Рублевка деген неме бар. Трасса бар, Путинде турганчы. Анан Russian Federation деп мына жолдорун караңыздар. Парковкага стоять жок. Мындай. Опа, көрдүңүздөр? Кыргызстандын жолдору да бул жерден жакшыраак болуп калган деп айтышат да негизичи. Анан ошого мен кээде негативный Россия жөнүндө, мобилизация жөнүндө видеолор чыгарган элем. Элдер чычалап, койдойсо болбой эле койгон да. По факту мен по факту сүйлөйм да негизичи, туугандар. Болбой аткан болбой атат дейм, болгонун болду дейм. Чычалагандар дагы баягы Россияга келип Бишкектен 30 000 айлык алып жүрүп Россияга келип 40 000 алып калса сүйүнгөндөр да. Так бу жерде 10 жылдап, 15 жылдап жашап, бизнес кылып, банкрот болуп, путуна тура албай, ИПдан айрден, берден күйүп, үй-жай ала албай калгандар өздөрүнө го. Бирок болуп кеткендер дагы үй-жайын сатып, Штатка кетип, возможностор бор жака кетип атат да, мисалы үчүн. Дубайга жылып кетип атат, айтишник болуп, потому что потенциалды көрүп атат, качангаcha берди. Понаехали. Вычурки деген сөздү угуп, эч ким ондай сөздү угуп жүргүсү келбейт да негизи. Мына карасаңыз да. Машинамды да аяган жокмун. Болгонча басып атам. Кичине айдасаң да келдим мына. Экрандын титирегенинен эле жолдун кандай двордун ичинде трассасы го ар жери тешик болуп жатат. Пробка көп, ана муну деген аңгиме да. Мисалы үчүн эки этаж үй салып туруп, брусчатка баспай койсоң, туура эмес болуп калат го, ошондой сыяктуу да. Карасаң, домдор красивый, башка. Ана мындай жерге келгенде это Россия, это Russian Federation болуп калат экен да. Ошон үчүн каяка келип атканыңыздарды ойлонуп келгиле. Чөгүп аткан кемеге түшүп алып, деңиздин аркы бетине өтүп кетем деп адашасыңар. Чөкпөй турган кемеге чыкканды аракет кылмайлы. Дагы бир жолу салам алейкум. Лайк басып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырып, комментарий жазып кеткиле.